Салам достор, бул мукбанк кыргызча. Бүгүн Корей кухнясы менен таанышалы деп чечтик. Мен атайын конокко чакырышыптыр. Мына ушундай сонун уйдун этинен стейк жасап азыр жейбиз. Күйүп атат. Экөөнтөн коюш керек турбайбы бияктан? Жүрөк чыгып калып атат. Короче, атайын ушундай мукбанк деген бар экен. Бишкекте. Стейк жанагы. Отко бышырат го, ошондой эттер экен. Акырында мондай өңгө айлана баштады. Пат-паттан алмаштырып турбаса, күйүп кетет экен. Биринчи жолу ушундай стейк бышырып көрүп атам. Бул жакта ар кандай соустар бар экен, капуста, соевый соус, чеснок. Бул дагы бир ачуу дейт, кимчи не бир нерсе экен, атын унутуп атам. Анан ушунун баарын аралаштырып жешин керек экен. Биякта да бир неме турат, куксиге окшогон аты кандай эле. Билбейм азыр. Бачейин шашлык эле бышырып көргөн жан муну бышыргандан коркуп атам. Уети жумшак болот, ошон үчүн күйгүзүп ийбеш керек болуп атат. Монун аты эмне эле? Iya. Мына. Анан дагы мына бышырып атканда мондай кайчы менен кескилеп ортолорун ачып туруш керек экен. Көбүңөр ойлойт болуш керек, бул жана кой кырккан кайчы депчи. Бирок Корей кухнясында ушундай колдонулат экен, аябай популярдуу нерсе бул кайчы менен ушу этти кескилеп турганга ыңгайлуу экен. Бардыгы таптаза, баары халал экен, баса айта кетчү нерсе, халал. Корей кухнясында да халал экен ошо. Ана мондай боло баштады акырынан. Бөлүнүп атпайбы? Негизи сүйлөп туруш керек экен бияктан, анан бирок могу күйүп кетпесин деп сөзүмдү унутуп калып атам сүйлөгөндө. Негизи эле кыргыздар этке жакынбыз, ошон үчүн сразу эле айттым, стейк жейм, стейк. Эт жейин, эт, уйдун этин дедим да. Муну менен кесип майдалап жакшыраак бышырып алсаң болот экен. Иштери бышпай калат го кээдечи, ошон үчүн. Мына мындайынан күйгүзүп баса. Biraz kүйүп кетти. Ошо YouTube'дан көрүп атасыңар да азыр, уже көрүп атасыңар, көргүлө деп салып жибейин. Биз дагы азыр Кыргызстанда YouTube акырындан өнүгүп атат. Биз дагы акырындан YouTube проекттер бар, көрсөңөр болот. Жаңы проектлерди көргүлө, эски проектлерди көрбөй эле калат кээ бир. Bu boşta okşaydı. Kana için kes kırılç.
Kүйе баштады. Экөөнү тең бышырбай, бирден бышырсам болмокпун, жетишпей каласың аяга. Айландыргангачы. Бияга кандай түшөт, жалаң корейче тур. Азыр бирөөсүн жеп көрөлү, өчүрүп туруп. Кескилеш керек окшойт муну. Мынча еттим эмне кылабыз? Бирөөнү ала келиш керек болуш окшойт да. Жалгыз жеген бир аз. Бирок кыргыздар мурун бир койду деле бир жеп салчу эмес беле. Мына бир эки кусок уйдун этин жей албайбыз, күйүп атат. Уже унутуп калдым, эмне кылды деле. Негизи дайыма эле ушундай кулинарный немелер бар го, телевидениеда ошолорду көргөндө эле. Мен деле чакырып калса эмне тамак жасайм деп ойлойсуң. Максимум куурулаган картошка жасайт болушум керек мен. Мындай өчүрөт. О, өчүп окшойт. Кана бирөөнү жеп көрөлүчү. Мындай жейт деп аткан. Мындан алабыз. Бир аз капуста салабыз буга. Ой. Бир перчик салабыз. Чеснок салабыз. Бүгін ешкім мен деле өшпөйт элем, план жок андай. Анан энедей бышкан этти салыш керек бияка. О, мощно. Жеп көрөлү азыр. Мощно экен. Азыр түгөлөдү да кайра кескилейбиз. Негизи буга чейин Корей кухнясынан билген тамагым кукси, анан рамен болуш керек, ошо экөөнү билчү. Аны көрсө булар этти да жакшы жасайт экен да.
Mukbang деген ресторан екен. Ресторан бұл. Корей кухнясы да ше, мукбанг дегенші. Жоқ, мұндай чоң еті аябайлы көп болып кеткен. Бұға салып жейсін деп отқан. Бірақ неме екен? Вилка бар тұрайын. Темір палочка. Мен палочканы жақсы қолданамын да. Анткен мен қара қолдан ашлямпы жеп жүріп, үйренгім да шақтан. Мұны жеп көрді да. Ең ачу нәрсе ушул деді. Аз көрөбүз қанчалық ачу екен. Evet, öyle ezildi. Ачыққа келіш керек екен бияқач. Ачыққа келбесең мынча жей албай қаласың ғой дейм. Бұны алабыз. Капуста. Капустаны мындан салабыз біраз. Соевый соустан салабыз біраз. Мындан салалы. Бұл не болды екен? Мындан да салалы. Шұның барын араластырып жеш керек екен да негізі. Шұның барын орап тұрып. Жантан бері сұрап отырсады, бұл арақ емес, бұл су екен атайын ұшындай. Бөтелкеге құйылған атайын су екен. Соғыш кезіндегі стакандар екен. Су болмай. Ачудан кейін су өлі керек тұр. Шының барын қанып дешеді. Мұғым не болды екен? Шында картошка ол. Білесер ме, неме ке картошка? Мұрын білесер, шында суға бышырып жешікті. Кенедей кездечі. Кенедей кезде дөн бе? Кенедей деп, көлдік екен біліп қалай, көлдік кенедей дейіз да. Картошка екен бұл жөнеш? Мұйым не? Қана мұны деп көрелші. Мощно. Мұны башқа чакен. Сырник деп бол, шол сияқты екен да. Амол. Жусай, анан, пияз. Мұның бір соус бар екен. Ата өтөділі ач емес. Тағы бір құсо кетті. Ezilет қой, ezilет. Мұндан салауыз. Ережелеріменен жеп көрілді. Жөнілі етті ұрылайлы ұрырыз. Мұндан соевый соустан салалы. Мұны жеп көрілік бізе, мұ перчиктен салалы. Кабачок острый. Мұндан салалы. Дағымнен салалы. Oldu o deyim. Чеснок көчке жей өргенде діле олбай қалдық.
Etти жеп бүт дептир, бирок мынча этти жей албайм го эми. Күйө баштады бияга. Ошон үчүн мындай неметкенде бирден алып бир стейкти бүткөндөн экинчисин бышырыш керек экен да. А мен ач көз жаным дароо эле экини бышырып, азыр уже жетишпей калдым да. Мындай каңтарып алмаштыргангач кээ бирөөлөр күйө баштады. Ошо бул суу айтып коеюн дагы жолу. Ачуудан кийин суу мощный. Бирок мону карабайсыздар. Мону карасар. Бул эмне? Жөнүнө таттуу экен, соевый соуска анарды эзип коюптур. Ошондо таттуу да эмес, ачуу да эмес, ортодогу бир даам болуп калат экен да. Мына могу эң ачуусу могул экен. Бияк күйүп атпайбы? Тилим күйүп калды. Жан талашып алган. Буларды чыгарып коюш керек го, дем уже болду. Мына. Мунун баары азыр жеп түш керек. Тил күйдү. Чоң болуп калыптыр, кесип элчи ортосунан. Вроде бышыптыр. Анан бир жерде мындай экен. Атым унутуп калдым, могу дагы көксү сыяктуу нерсе экен. Азыр мунун кесмелери узун дейт, ошон үчүн мындай кесип алыш керек экен да. Мындай алып элечи, мындайды. Янан да мындай алып бир кесип коеюн. Болду. Кайчынын кереги жок эми. Бирок кайчысын сурап алсам да аягында майылга апарып берип коеюн. Өйлө курчотот экен. Койдун немесин алганга. Койдун жүнүн алганга. Даамы боюнча немеге раменго бир аз окшош экен, бирок муздак. Могул жакты, аябай жакты. Мундир картошка экен. Бул болсо жуса экен. Мундир картошкасы аябай жакты. Могул анарчиктер жакты, анар. Гранатты коебуз, Анан айтышты, мону жеп түтмөйүнчө кетпейсиң дейт.
Башында тиги менен капуста менен жеп көрбөдүм. Азыр мындай эле чиста кыргызча уруп атам. Му ачуу деген бирок канча деле мен ачууну жеп көнүп алганбы. Дайыма лазы да лазычы. Ошого көнүп калганбы же мындан сезилбей атат да. Союу соустан бираз кошколу. Анан бирчисин кошколу. Койгон эле проблемалар окшойт. Негизи Корей кухнясына ушундай бир нерселер жегенде тердеп жатсың, мен акырынан уже мурдум тердей баштады. Мындай кылалы, бир жолу чиста корейче жейли, тиги жашылчалар менен, бир жолу чиста кыргызча этти жөнүндө жейли. Анан бир жолу орусча неме суудан ичип койгул. Оң кол менен жеп атам. Мен оң кол менен суу ичиш керек. Му ачуусу жаман экен. Му капустадан мындай коелу. Буга бир стейкти чаптайлы. Фантазия күчтүү да. Перчиктен уралуу үстүнө. Анан мындай бир картошканы кошуп жеп көрөлү. Кандай болот экен? На. Bir çimini uçuşuyor da sarmayınca. Kara деп атсам деп. Дым кыйып баштадым, муну кантип турам мен. Мунусы жакшы экен. Бул ресторанда неме? Идиш аяк сынды деген проблема болбойт окшойт да, көп эле мондай экен. Анан бадавоттогу тамактын атын биле албай атам азыр. Аягында айтышат уш келген тамак экен. Көлдө бадавот дейт ошо. Бадавот. Бадавот десең таң калышат. Чоңчуну дебейсиң. Буга чейин ушу 3-9 шоусун көрүп, ушуну эле антип жеп албасын деп ойлойсуң да. Көрсө мунун баарын акырынан бирден кошуп атып эле акырынан тоюп калат экенсиң. Мына могу даже бир стейкти бүтө элек окшойт. Ар бир кухнянын өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот да, карабайсыңар эми. Кыргыздардын кухнясында бираз башкачараак, корейдики башкачараак. Булар көбүнчө мондай жашылча жемиштерге көбүрөөк акцент кылышат окшойт да. Кабачок, капустаны 3 түрү турат, мынакта острый капуста, му туздалган белем эле. Ошондой капуста, мындай жөнөкөй капуста, перец, сары перец, кызыл перец, ачуу перец, бул неме, чеснок. Чеснок азыр аябай кымбат болуп атат. Бүткөндө ашып калганын салып алып, бир 1000 сомго сатып жеп окшойм. Бuyakta piyaz, cüssay. Бул деген сырник сыяктуу экен. Картошка менен. Мындай. Вкус biraz сладкий экен да.
Моунун антолук табышкан эми. Ушу эмне? Бирөө кокустан мындай анар жеп атыптыр, случайно союз соус төгүп алган окшойт да, анан ушул пайда болгон окшойт. Анан бул жерде жана башында мага келип көргөзүп кетти. Шеф-повар чын эле атайын Кореядан көчүп келиптир. Корея орусча жаңы-жаңыдан үйрөнүп атыптыр да. Атайын ушул Кыргызстанга Корей кухнясын ачайын деп. Өзү бүт өзү кылып берет экен, көргөзүп берди, кандай кыласың, эмне кыласың депчи. Бирок меники бир аз күйүп кетти. Бүт технологиясы карабайсың, тиякта атайын вытяжкасы бар. Тияка алып бышырасың. Ох, Иисус сон экен. Негизи эле мондай. Айнек бөтөлкөдөгү суулар сонмойт го. Мурун биздин кенедеги кезде ушуну айнек бөтөлкөдө лимонадтар аябай даамдуу болчу да. Ошо эгер кухня боюнча, ушу шоу боюнча кандайдыр суроолоруңар болсо, комментарийге жазып койгула. Суроолорду комментарийге жазгыла. Эгер кандайдыр суроолор болсо, мен окуп кирип жооп берем, өзүм дагы жооп берем, булар өзүлөрү да жооп берет. Сурооңор жоопсуз калбайт да, ошо. Эми дыңкыйып калдым. Мына ошо бүгүнкү жеп көргөн тамагыбызды эске сала кетейин. Корей кухнясына стейкти өзүм жасадым. Эми жасаганда кандай уйду өзүм сойгон жокмун, просто мындай этти даярдап алып келип беришти, бир жактан сатып алышкан окшойт. Жакшы тандашыптыр, эт жумшак экен. Анан кекири келип чыкты. Эт жумшак экен. Жакшы дайындалыптыр. Чайнаганда мындай оозуңан эрийт го, мындайчы, жакшы эт. Мындай туура эмес даярдалган эт болсо, ал дароо эле мындай чайнаганда тишиң биринчи эле ичине илинет, бүттү кетти. Ошо зубочистка кереги жок. Анткени кыргыздар эмне эзелтеден жип менен тазалачу. Вроде бүтүрүш керек болчу, бирок чын эле алым жетпей калды. Тигинсин мунусун көрөлү. Мындай тамак жерде ошондой го. Ачка кезиңде монун баарын жеп салам дейсиң, анан бир-экиден жегенден кийин дыңкыйып каласың го. Ошон үчүн азыр мен көзүм тойбой атат, бирок курсагым тоюп калды да. Жеп алыш керек, бирок азыр кризис учурунда кийин качан эт жейбиз, туурабы? Да, бир жылдан жейт болушубуз керек этти. Азыр эт кымбат, жашоо татаал. Өлкөдө кризис. Тойлор жок, мурункудай. Күндө тойдон 5 бармак жеген күндөр жок. Тойлор болсо дагы 50 кишилик болуп атат, анан 50 кишиге эмне? Аларда эле эт эмес болуш керек, эптеп эле мындай эле анча-мынча кылып эле бир нерсе кылып атат болуш керек. Акыркы жолу тойго качан бардым? Карантин деген негизи эле хакабал да. Талай пландарды өлтүрдү го. Негизи ошо эти мощный экен. Бул реклама эмес, сунуштаган эмес, жөн гана жеп көрүп. Мен айтпай эле, муну менин ашказаным айтып атат да. Монусу бир аз неметти. Бирок жей албай атам, бир аз фунчозго окшош экен. Комментарийге жазып койгула оюңарды, дагы кайсы тамактарды жеп көрүшсүң, кийинки жылы ким болуп калса дагы бул шоунун максаты ошол экен.
ошо келген жылдыздар өзлөрү тамакты жеп көрүп, Корей кухнясы менен таанышып, анан ошол тамак боюнча өзүнүн оюн айтып, өзүнүн сезимдерин айтып дегенде, мисалы тамак жегенде кандай сезимдер болду, эмне болду, курсагы тойдубу, кандай мындай неме деп коет го, вкусовой рецепторлор кандай ырахат алды, ошонун баарын бөлүшүп айтып бериш керек экен. Менимче аябай жакшы. Негизи эле ушундай ар түрдүү нерсени аралаштырып бири-бирин неметкенде ар кандай башкача вкустар болот экен. Азыр жана тилим мындай довольный болуп калды бир аз. Ушундай да вкус бар беле депчи. Ошо. Бирок могу биринчи жолу мындай немесин темир неме менен жеп көрдүм, палочка мененчи. Көбүнчөсү жанагы жыгач го. Темир палочка жакшы. Таза жуулат экен. Мен айтып атам. Негизи ушундай бизде палочканы кез-кезде эле колдонот да, буларда вилка кашык менен көнүп калганбыз. Буларда бүт тамагын ушундай палочка менен жейт. Жада калса жана күрүч-пүрүчтөр дагы ошо вилка менен жешет да. Бир жарым стейк жедим, болду. Ачуудан бир жеп коеюнчу. Негизи ачуудан жегенде мына аппетит ачылат го, сиз билесизби? Жана плов жегенде деле бар го. Неме деп берип коет го, аты эмне эле? Ачуу бир шорпо ичесиң, аппетит ачылат, өлүп урасың, анан кайра батпай калса дагы ошо ачуудан жейсиң, аппетит ачылат. Азыр көрөбүз, бул да аппетитти ачабы же ачпайбы? Ох, бирок ачуу жеген жеп атканда көп деле билинбейт. Кийинчерээк билинет го. Эмнеге эмтим деп ойлоп каласың го. Кадимки аппетит ачыла баштады. Ашказанда бош месталар пайда болчу. Ошо негизги максаты бул шоунуку. Баса скучно болсо скучно деле жазып койгула, кирип. Бирок тамак жеген хаха болмок беле. Тамак жегенде де мындай скучно болуп, унчукпай жеш керек да. Мен сүйлөп жеп атам силергечи. Эгер неметсеңер, комментарийге жазып койгула, дагы кандай тамактарды билесиңер Корей кухнясынан, ошолорду жеп көрүшсүн, муну жесин, тигини жесин депчи. Келген жылдыздарга да бир аз эксперимент болот да. Ошо. Мындай неме бар турбайбы? Пияз. Көк пияз. Негизи бул кооздук үчүн коюлган окшойт. Мен жөн алып жеп салам. Курсак тойду. Адам курсагы тойсо, мына көңүл ток болуп, мына нормально көңүлдүү отуруп калат го. Кадимкидей курсак кампайды, уже бүгүн кечке эч нерсе жебегендей эле болдум да. Ошо достор, буюрса мукбанк, оңбанк, сонункине болчу, десер. Адамдардын баштарынан секирчүмүз эле. Бүгүнкү ушундай экспериментальный тамактар жеп көрдүк. Вроде баары эле жакты. Ачуу деп аткан экөө, аябай ачуу деген. Бирок өзүм ачуу жеп көнүп калганга, менимче анча ачуу болгон жок. Анан бул
капустанын түрлөрү, чеснок, картошка, пияз, жусай, анан эң эле прикольный му анар менен неме экен, соевый соус. Походу бир немен повардын колунан соевый соус анарга төгүлүп кетип, анан жеп көрүп, анан ушундай тамак болот турбайбы деген окшойт да. Ошо эң негизгиси мына бүгүнкү стейк өзүм жасадым. Эми бышырдым да, ошо бияктан күйгүзүп, өчүрүп, аркыларын көргөзүп беришти. Анан бул мына тойгон, бирок акыркысын ушу силер үчүн жеп коеюнчу алтышка бар, Соевый соустан кылсып, силер үчүн ар бир лайкыңар көргөнүңөр үчүн дагы. Анан ошо даамдуу экен, өзгөчөлүгү ошол көбүнчө ушундай жашылча жемиштерге булар акцент кылат окшойт. Корей кухнясы ошондой экен. Жаңы нерселерди өзүңөргө ачкандан коркпогула, дайыма эксперимент кылгыла. Анан бул суп алып келгем, мунусун бир аз эле жедим. Гречневый суп экен, ошондой. Неме, фунчозага суу куюп коюптур ошо. Ошо тогуз шоуну көргүлө, лайк баскыла, комментарий калтыргыла, инстаграмдарга жазылгыла. Ошо ютубтан дагы көрүшкөнчө. Бул арак эмес беле деп.